Подгузники и трусики Yoko Baby очень мягкие и удобные, сделаны по японским технологиям и не вызывают аллергию. И, конечно же, защищают от протеканий и надолго сохраняют сухость, обеспечивая детям комфорт. Yoko Baby сделана с любовью для самых маленьких. Мейримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын ысмы менен баштайбыз. Ааламдардын жаратуучусу Алла Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Анын элчиси, кулу, сүйүктүү пайгамбарыбыз Азирети Мухаммад Мустафага Алла Тааланын салават саламдары болсун. Жакшылыкты билүүнүн өзү шүгүрчүлүк. Адам баласы Алла Тааланын чексиз неаматтарына шүгүр хамдтарды айтуусу зарыл. Шүгүрчүлүк биринчиден жүрөк менен ыраазы болуп жакшылыкты билүү. Экинчиден тилиң менен ыраазычылык айтуу, үчүнчүдөн дене мүчө менен итаат кылуу, моюн сунуу. Жүрөк менен ыраазычылык билдирүү бул Алла Тааланын бардык неаматтарына ыраазы болуп жүрөктүн тынч болуусу. Тил менен ыраазычылык билдирүү бул Алла Таалага зикирлерди айтуу, Куранын окуу. Дене мүчө менен Алла Таалага шүгүр келтирүү болсо, бул анын жок эле дегенде 5 магыл парз намаздарын өз убагында аткаруу. Намаздын убактысы киргенден кийин намазды атайлап окубай коюу бул Алла Таалага болгон шүгүрсүздүк болуп эсептелет. Намаздан намазга чейинки убакыттагы неаматтарга шүгүрчүлүк бул намаздын убагы кирери менен окуу болуп эсептелет. Аллах Субхану ва Тааля Нахл сүрөсүнүн 114 аятында: "Эгер силер мага эле сыйынган болсоңор, анда өзүңөрдөгү неаматтардын бардыгына шүгүр келтиргиле" деген. Адам баласы Алла Тааланын неаматтарына, жакшылыктарына шүгүр келгенден сырткары, адамдардын дагы жакшылыктарына жооп берүүсү абзел. Адамдардын ортосунда дагы бири-бирине болгон укуктары, акылары болот. Адам баласы адамдын кылган жакшылыгына жакшылык менен, жүрөгү менен ыраазы болуп жооп бериш керек. Же тили менен рахмат айтып, ыраазычылык билдирүүсү шарт. Же болбосо анын кылган жакшылыгына жакшылык менен жооп берет. Адам баласы Алла Тааланын неаматтарына ар дайым шүгүрчүлүк билдирип туруусу зарыл. Демек, шүгүрчүлүк 3 нерсе менен болот. Биринчиси жүрөк менен ыраазы болуп тынчтык табуу, экинчиси тил менен ыраазычылык билдирүү, үчүнчүсү дене мүчө менен итаат кылуу, Алла Тааланын тыйган нерселеринен тыйылуу, өкүмдөрүн аткаруу. Адам баласынын өзүндө дагы Алла Тааланын чексиз неаматтарына көз чаптырсак болот. Бул биздин көрүп турган көзүбүз, угуп турган кулагыбыз, согуп турган жүрөгүбүз, дене мүчөбүздүн соо болушу, 6 саныбыздын аман болушу, Алла Таала бизге берген ата-энелерибиз, балдарыбыз, ырыскыларыбыз, алган илимдерибиз, жубайларыбыз, булардын бардыгы Алла Тааланын биз күндө баа бере бербеген, баркын билбеген неаматтар болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам бул жөнүндө мындай деген: "Чындыгында момун мусулмандын бардык абалында жакшылык бар. Ал өзүнө жакпаган бир нерсе болгон болсо, ага сабыр кылат, ал үчүн бул жерде жакшылык катылган. Өзүнө жаккан бир нерсе болсо, буга ыраазычылык билдирип шүгүр айтат, бул жерде дагы ал үчүн жакшылык катылган. Ушул ажайып абал бардык учурда жакшылык боло турган жагдай бир гана момун мусулмандын абалында." Аллах Субхану ва Тааля Ибрахим сүрөсүнүн 7 аятында: "Эгерде шүгүр кылган болсоңор, анда мен силерге сөзсүз көбөйтүп беремин. Эгерде шүгүрсүздүк кылган болсоңор, анда менин азабым катуу" деп эскерткен. Подгузники и трусики Yoko Baby очень мягкие и удобные, сделаны по японским технологиям и не вызывают аллергию. И, конечно же, защищают от протеканий и надолго сохраняют сухость, обеспечивая детям комфорт. Yoko Baby сделана с любовью для самых маленьких.